Бул эме болсо бизде 110 киловольт жак боюнча нагрузка, номинал 200 амперге чейин. Так, 110 да азыр бизде 150 ампер. Т2да, Т1де 170 ампер. Бул экөөнүкү тең номинал 200төн. Ошону контролдоп карап отурабыз. Электр эпкир болуп эмгектенген Кубат Бекзатов бүгүн нөөмөткө чыккан. Ал панелдердеги номиналдарды көзөмөлдөп, эгер керектөө чекке жетсе, анын кайсы станцияда экенин диспетчерге билдирип турат. Андыктан ар бир убакыт эсепке алынып, журналга жазылыш керек. Биз барган маалда бир трансформатор 80%, экинчиси 70% чыңалуу менен иштеп, бул нормага ылайыктуу экенин айтат. По станция Восточныйга сменге келдим. Биздин смен саат эртең мененки 8ден 1 сутка болот да, кийинки күнгө 8ге чейин. Ошол учурда биз биякта баарын контролдоп, диспетчер менен тыгыз байланышта болуп иш алып барабыз. Бүгүн биз Т3 боюнча иш аткардык, Т3-ни ишке киргиздик. 3-үнчү трансформаторду ишке киргизип, резервке коюп койдук азыр. Көзөмөлдөп, ошонун баардыгын көзөмөлдөп турабыз. Бизде абал азыркы учурда жакшы. Нагрузкалар деле аябай өзө элек, кечке маал өзөт да, кечкисин. Күн суук болгонуна байланыштуу керектөө кечке маал жогорулайт. Бул учурда жабдуулар иштен чыгып калбашы үчүн электр энергиясын өчүрүү 1-2 саатка созулушу мүмкүн. Бул маалда чалуу борборлору аркылуу күнү-түнү маалыматты билүүгө мүмкүн. Ал эми Борбордун Октябрь жана Свердлов районуна тейлөө көрсөткөн чыгыш райондук электр тармактары калктын жана өнөр жай керектөөчүлөрдүн чалууларын ыкчам кабыл алып, керек болгон учурда атайын билдирменин негизинде жерине бригадалар жөнөтүлөөрүн билдирет. Да, восточный лес, сигналиев. Чалуулар основной бытовой потребитель деп коебуз и промышленный потребительдерден түшөт. Авария түшкөндө бизге дежурный подстанция, дежурный электромонтерлор бар ар бир подстанцияда. Аларга сигнал түшөт, сигналда барып карашып, кайсы фидер түштү, өчтү, кайсы фидерден эмне блинкер чыкты, ошону бизге айтат. Ошол фидер блинкерге жараша биз өзүбүздүн биякта ОБ-60 деген бир күндө бир сменде 2ден бригада 4 кишиден турат. Ошол бригадаларга биз бир сыйра инструктаж өтүп, кайсы фидер кайсы жерге барып, кайсы эме менен иштейбиз, ошону бир сыйра инструктаж өтөбүз и ошо менен иштейбиз. Пока аварияны ликвидировать этмейин, потребительдерге жарык бермейин, ошо полностью ошол жакта болобуз. Күнүнө бир ар кандай болот, кээ бирде 5-6 заявка болот. Кээ бирде погодага жараша 10дон ашып кетет. Принципи деле ошондой, ар кимдики ар кандай. Бирөө лампочка сүйүп кетет, бирөөнүкү болсо сложныйраак болот жумуштарычы. Ошол азыркы учурда погода жакшы болуп, отопление жакшы болгонуна байланыштуу заявкалар азайды. Энергетика министрлиги аба ырайы кескин сууктаганына байланыштуу Бишкектеги электр тармактары күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөнүн билдирет. Ал үчүн атайын адистерден турган жооптуу кызматкерлердин нөөмөтү түзүлүп, электромонтерлордон турган 12 бригада уюштурулган. 12 бригада түзүлгөн, 12 бригада түзүлгөндө да бизде дагы спецтехникалар түзүлгөн, автоунаалар түзүлгөн. Андан сырткары бизде аварийный запас деп коет. Материалдын баары тең биздин өзүбүздүн машиналарда бүт баары сынап жүргөн даяр. Балдардын баары тең курулас tutuşuna күнү түнү дежурствода бизде азыркы учурда Бишкек электр тармактарында күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатышат. Азыркы учурда Бишкек шаарына 11 миллион киловатт часқа потребление болуп атат. Кышында потребление көп болот, эмне дегенде кыш өзүңүз билгендей суук болот. Калкты кыш мезгилинде үзгүлтүксүз жарык менен камсыздоо үчүн Бишкек электр тармагы күн жылуу мезгилинде даярдык көрүп, анын негизинде 2 жаңы көмөк жордону салынып, аба чубалгылары, трансформаторлор алмаштырылып, ремонт иштерин жүргүзүүгө керектүү болгон 16 техника алынганын кошумчалады. Буга улай кала тургундарын электр энергиясын үнөмдөөгө да чакырды. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.